азыр Тверь деп коет. Калинин мамлекеттик университетинин мамлекет тарыхы факультетин бүтүргөн. Мени көбү журналист деп жүрүшөт. Мен журналистикада бир күндө окуган эмесмин. Мени көбү орус мектепте окуган дейт. Орус мектепте 1 саатта, орус мектептин ичинде да болуп көргөн эмесмин. Анан орусчаны кайдан сүйлөйсүз деп үйрөнөсүң да. Өзүң үйрөнөсүң да. Мен бир чемоданды көтөрүп алып эле келгенмин ошол жерге. Ошол университетте, могу жерде Тверден келгендер болсо билишет. Ошол университеттин, ошол факультетинде окуган, ал университет өтө карт тарыхы бар университет. Москва шаары болгонго чейин Тверь шаары болгон. Тверь Москвага чейин эле борбор болуп турган. Первопрестольный город деп коет. Ошол университеттин тарыхы аябай бай. Мен жападан жалгыз ошол факультетте окуп кеткен, жападан жалгыз кыргызмын. Менден кийин эч ким окуган жок. 25 гана студент алчу. Анан орус мектепти бүтөсүңбү, кыргыз мектепти, армян, кайсы мектепти бүтсөң дагы баары бир орус тилинен сочинение болчу. Кирүү экзамен. Кандай баага окудуңуз деп атасыз? 2-курстан баштап бүткөнчө мен отличник болуп, жогорулатылган стипендия менен 70 рубль стипендия алып, мен ата-энеме эң мактанган жерим аскерде жүргөнүмдө командующийден ыраазычылык алтын тамга менен жазылган рахмат баракчасы келген ата-энеме. Университетте жүргөнүмдө ректордон ошондой ыраазычылык рахмат каты барган атам менен энеме. Мен 2 жыл студенттик курулуш отрядынын командири болдум. 3-курстан баштап окуп койгон. 3-курстан баштап факультеттин партиялык комитетинин катчысы болдум. Бир эле учурда студент, бир эле учурда партком факультети. Мен сыймыктан жакшы, мыкты жаш саясатчыга кандай сапаттар керек деп ойлойсуз дейт. Көп окуш керек. Баягы айткандай тилден таң чаң чыгат дегендей, эгер китеп окубасаң чаң эмес, сөз да чыкпайт. Көп окуш керек. Аябай көп окуш керек. Ишенип коюңуздар, күн-түн тынбай окуш керек. Жөн эле саясатчы болом десең жүрө бересиң. Токтогул дагы төкмө акын. Анча-мынча коңуз кылдыратып жүргөндөр дагы төкмө акын. Көкрөгүнө депутаттык төш бергини тагып, депутаттыкты көркүнө чыгарып кеткен депутаттар да бар. 10 жылда микрофонун күйгүзүп койбогон депутаттар да бар. Ошон үчүн жаман эт менен челдин ортосунда жүргөн саясатчы болгондон көрө мыкты кетмен чапкан дыйкан болгон 1000 эсе артык. Кеп кесипте эмес, кеп ошол кесипти канчалык даражада билесиз? Канча нейрохирург бар? Бирок Металип Мамутов жалгыз. Канча кардиолог бар? Иса Ахунбаев жалгыз. Канча космонавт бар? Гагарин жалгыз. Канча жазуучу бар? Айтматов жалгыз. Канча төкмө акын бар? Токтогул жалгыз. Ушул сыяктуу ар бир кесиптин болсоң мыктысы бол, болбосоң колдон келген жумушту жасаш керек. Жакшы, мыкты жаш саясатчы, жеке бизнесиңиз барбы дейт. Мен Мен өмүрүмдө бирдеме сатып көрбөп турмун. Бир жолу гана машинамды сатайын деп чыктым, бирок жарашпайт экен. Эч жарашпай койду. Бир кылмыш кылып аткандай эле жаман болот экенсиң. Анан бизде кыргыздарда билесиздер, жөнөтпөйт да, баары келип сөзсүз отуруп көрүш керек да. Анан бир таанышка бердим, ушуну эптеп сатып жиберчи атам. Бизнес кыла албайм. Көзүм жетет. Бирок жасай албайсың. Эмнеден? Коркосуң. Эмнеден коркосуң? Таразадан алдап баштаган коомго сөзсүз апаат келет дейт. Бирдемени алдап саткан коомдон апаат келет дейт. Апаатты түшүнөсүздарбы? Катастрофа. Бизче айтканда. Исламдын парыз болгон негиздерин
Аткарасызбы дейт. Кудайга шүгүр. Баарыбыз альхамдулилля мусулманбыз деп жашап атабыз. Исламдын 5 парызы бар. 5-өөн тең аткарганга Алла күч кубат берсин, акыл эс берсин. Кейлерин аткарып атабыз, кейлери алдыга Кудайга алышат. Эмне? 5 вакыт намаз. Альхамдулилля окуйбуз. 30 күн орозо. Альхамдулилля тутабыз. Эчен жылдан бери ушул зекет бериш. Бул муну аткарып келатабыз. Ажыга барыш. Ажыга бара элекпиз, бирок умрага барып келдик жакында. Ажылыкты дагы Алла насип этсин. Ошол 5 вакыт, 5 парыздын баарын Алла сүйгөн пендем деген болсом, ошону баарыбызга аткарыштыкты насип эткен болсун. Кыргыз эли бириксе дүйнө элдери биригет дегенге кандай көз карат? Кыргыздан дүйнө көз каранды эмес. Келгиле кыргыздар жерге түшөлү. Кыргыздан эч ким көз каранды эмес. Кыргыз барбы, жокпу, биригип атабы, бөлүнүп атабы, дүйнөгө барбы?